Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Бардыгыңыздарга жакшы жаңылык менен бөлүшүп коеюн дедим. Ушул айдап жүргөн өзүмдүн машинемди аябай бир муктаж инибизге берейин дедим. Себеби ал инибиз бүгүнкү күндө чынында муктаж. Ата энеси жаш кезинен ажырашып кеткен, андан кийин атасы өтүп кеткен, андан кийин апасына барса, апасы кабыл алган эмес. Канча убакыттан кийин дагы барып көргөндө апасы негедир кабыл алган эмес. Чоң апасынын колунда өскөн, бирок бир убакыттарда ушу жүлүнүнүн проблема болуп, буту баспай баштаган. Анысы аз келгенсип, кулагы дагы укпай калган. Мага кайрылып жардам сурады эле. Муну дагы мен буга баа бергеним бул 1 жылдай мени күттү. Байке ушул фит болуп алып берсеңиз, окат кылат элем, өзүнүн дарыларын тагат элем. Бир үйдө 2 адам орун кыйын экен. Анысы аз келген ушу Бактияр деген инибиз бар, ушу Аманат медиа чогутуп М-банк коюп 100 000 сом кошуп берген экен, чогут берген экен. Өлгөндү көмгөн кылып, ошол дагы аферисттер, арам окаттар ошол акчасынан 40 000 сом которуп биз сага машина алып беребиз деп аны алдап кеткен. Андан кийин мунун үмүтү үзүлгөн, бирок ошону Кудай буйруса жакшы адамдардын дуасы менен, батасы менен бул инсан менен бүгүн жолугуп атабыз. Өзү аракетчил бала, өзү дагы ушу Азия боюнча кол күрөш боюнча 2 жолу чемпион болгон экен. Бүгүнкү күндө швейный цехта иштейт, квартирасы да жок, көчүп аргы жакта жашаганга туура келет. Ошон үчүн бул укпайт дагы туугандар. Кандай болсо да энемди дагы сыйлайм дейт, таштап кетсе энемди дагы деле издейм дейт, үмүтүмдү үзбөйм дейт. Албетте энеси көрүп турган болсо, сиз дагы бул балаңыз сиздин мээримиңизге муктаж, сиздин жакшы сөзүңүзгө муктаж. Ушундай ыймандуу бала ар ким деле бере бербейт. Ошон үчүн балаңызды кайтып кабыл алып койсоңуз дагы жакшы болмок. Иншалла. Ассаламу алейкум. Кандай жакшы ден соолуктар? Силердин жакшы? Жакшы ден соолуктар? Нормально. Сага бир белегибиз бар. Туугандар, угуш бул Алланын бир чоң неаматы. Мынакей биз кээде проблемабыз дейбиз, биз бир кайгыларды айтабыз, бирок угуп жүрүш бул Алланын чоң неаматы. Бир сага бир белек бар. Ар кайым кыймылда болуптур. Окей. Могу өзүм айдап жүргөн машинени сага белекке берип атам иншалла. Өзүмө $11 000 алган болуш керекмин, 1 жылдай айдадым. Бензин менен эмес, газ менен иншалла. Отуруп көр айдап иншалла. Жарфатыга жараткан Аллахымыздан разы болсун. Бул дүйнөдөн эмне жакшылыктарды сурасаңыз, акыреттен эмне жакшылыктарды сурасаңыз, Аллахым сизге, сиздин жакындарыңыздан, үйлөрүңүзгө өз берекесин берсин.